Кыргыз Өзбек университети түштүк жергесиндеги жогорку окуу жайлардын эң жашы. Бирок заман талабына жараша адистерди даярдап чыгарууда астына ат салдырбаган, мезгил менен үндөшө иш алып барган окуу жай. Ошондон улам Кыргыз Өзбек университетинин студенттери да, окумуштуу окутуучулар курамы да ар дайым ийгилик үстүндө иш алып барышат. Педагогикалык дебюттун жеңишиме бул азыркы Кыргыз Өзбек университети өтө салымы чоң. Мен бул университет менен сыймыктандым деп айтсам да жаңылышпайм. Анткени мына ушул 2015 жылы Кыргызстан боюнча жогорку окуу жайлар арасында болуп өткөн дебюттун жеңүүчүсүнө мына ушул университеттин базасы жана ошондой эле ушул университетте эмгектенип жаткан жалпы мугалимдердин эмгеги деп айта алам. Республикалык сынак фестивалына активдүү катышып, мыкты мугалим номинациясына ээ болуп, гран-прини жеңип алган студенттерimiz Шамзаев Илгиз. Өткөрүлүп келе жаткан Ош гуманитардык педагогикалык институт тарабынан уюштурулган педагогикалык дебют 2016 кароосуна мен Кыргыз Өзбек университетинен катыштым. Анда ошол жалпы катышуучулардын арасынан баш байгени багындырууга жетиштим. Албетте бул менин ийгиликке жетишүүмдө биринчи кезекте окуу жайыма, анын катарында ошол өзүмүн кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын мугалимдери, анын башында ошол Тилекова Назир эжекебизге жана Алибекова Өмүркан жекелерибизге өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Себеби дал ошол мугалимдерибиздин берген билими менен, алардын үйрөткөн тажрыйбалары менен мен ошол баш байгени багындырууга жетиштим десем болот. Бул республикалык конкурс болгондуктан Бишкектеги жогорку окуу жайлардан келип катышып жатышат, Баткендеги жогорку окуу жайлардан, Жалал Абадтагы жогорку окуу жайлардан, Оштогу жогорку окуу жайлардан, Нарын университетинен келип катышты быйыл. Ошолордун арасынан тандалып баш байгени алып биздин университеттин студенттери алып атканы албетте биз үчүн бул сыймык деп эсептеймин. Бизге Шаммырзаев Илгизбек биздин мектепте 52-чи Кыргыз түрк достугу мектебинде бул практикага келген. Ошондон бизден өзүбүзгө жагып, аны кантип ушу мектепке алып калыштын жолун ойлоп түшсөк, эң жакшы бир жерлер болуп калды да. Мен ошол ОИП'де теги дебютта төрайым болуп отуруп, Илгиздин билимин, чыгармачылыгын, жөндөмдүүлүгүн, анан ушунчалык келечекте мугалимдик сүрөтү же болбосо бейнесин көрдүм дагы. Өзү дагы гран-прини утуп алгандан мен атайын ушул мектепти сунуштап, өзүбүздүн мектепке алып келип алганбыз. Кудайга шүгүр, баарыбыздын коллективдин сүймөнчүлүгүнө, жакында эле өткөрүлгөн жаш мугалимдердин конкурсунда дагы биздин баш байгени ушу Илгиз жеңип алды. Мен ушунда өзүм 35 жылдык стажымдан Илгизден, сиздердин ушул тарбиялаган студентиңиздерден, окуткан мектебине, ата-энесине ыраазычылыгымды айтуу менен эч качан мугалимдик кесипти таштаба дейт элем да. Жакшы жаамат бар, эмгекчил, чыгармачыл, жакшы материалдык база бар. Демек, студент мына ушунун бардыгын пайдалануу менен студент өзүн көрсөтө алып жатат да. Демек, студенттин ошо чоң деңгээлге чыгышынын себепкери ушул эки баягы бөлүк бирдикте иштегендиги үчүн, бири-бирин толуктап тургандыгы үчүн биздин студенттер чоң ийгиликтерди жаратып жатышат. Бул бир гана педагогикалык дебют эмес, башка баягы студенттик жашоонун чөйрөсүндө да биздин студенттер өзүн аябай баягы жакшы жетишкендиктери менен көрсөтүп жатышат деп биз мактануу менен айта алабыз. Мен бул жерде жеңишке
жеттим деп аябай сүйүндүм. Биринчиден биз менин гана аракетим болгон жок бул жерден. Албетте буга эң чоң салым кошкон менин биздин кафедранын кыргыз тилчи эжекелерибиз. Анын ичинен ошол усулчу катары мага жардам көрсөткөн Жусуя Сүйт эжеке жана Алибекова Өмүркан эжекенин жардамдары аябай чоң. Алар ошо мени менен кошо 2-3 күн даярданышты. Бүт сынактын жүрүшүндө өздөрүнүн кеңештерин берип отурду. Андан сырткары өзүмдүн ушул 4 жыл университетте билим алгандыгым болсо керек. Биринчи жылы катышканда ошо Айкөкүл Диляфарлар сабак өтүп чыккандан кийин Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ушул конкурсту уюштуруучу факультеттин деканы мындай деп айтты да: биз түштүк регионунда педагогикалык адистерди даярдаган эң мыкты окуу жай деп өзүбүз эсептесек, көрсө бизге тең келе турган окуу жай бар экен. Сиздерден мыкты сабактар чыгып атат деген сөздү укканбыз. Ош гуманитардык педагогикалык институту тарабынан уюштурулган республикалык педагогикалык дебют кароо сынагынын 3 жылдан берки жеңүүчүлөрү Диляфар Абдылсакы кызы, Барчын Шамырзаев Илгиз студенттерибиз, интеллекти күчтүү, билими жогору, таланттуу, чыгармачыл студенттерибиз менен сыймыктанабыз. Бул студенттерибиз чындыгында сабак өтүү деңгээли менен башка катышуучу конкурсанттардан жогорку деңгээлде айырмаланып турушту. Алар ушул конкурска катышуу менен карьералык келечек жолу ачылды. Диляфар бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Өзбек университетинде ректордун кеңешчиси кызматында иштеп жатат. Студенттердин жеңиши, ага билим берип, тарбиялаган окуу жайдын жемиши. Кыргыз Өзбек университетинин педагогикалык жамааты ар бир студенттин ийгилик сересине жетүүгө өзгөчө көңүл буруп, жалаң гана изденүүнүн үстүндө иштеген окутуучулардан турат. Материалдык техникалык базасы мыкты көрсөткүчтө. Эртеңки күндүн ишенимдүү кадры болуп, эмгек жолун шыр баштайм деген мектеп бүтүрүүчүсү Кыргыз Өзбек университетинен багыт алса, туура жолду тандаган болот. Албетте биздин Кыргыз Өзбек университетине келгиле деп айтамын. Бул жерде эң чоң жетишкендиктер bizde, анан эң татыктуу билим уясы деп айтам. Бул Кыргыз Өзбек университети мага окшогон, андан кийин менден дагы улуу инсандарды тарбиялап өстүрө алат деген ойдомун. Окуу жайды тандоого келгенде сөзсүз Кыргыз Өзбек университетин тандасаңыздар деп ишендирип кетет элем. Себебен де бизде мына мыкты айтып атабыз материалдык база, мыкты профессордук окутуучулук жаамат, ушул мыкты студенттер, Кыргызстанга белгилүү болуп калган студенттер бар деп ишендирип, жана сиз ушул жерге окуу жайга тапшырсаңыздар, биз да силерди кийинки педагогикалык дебюттардын жеңүүчүсү кылып тарбиялап чыгарууга бүт күчүбүздү, эмгегибизди жумшайт деп ишендирип кетет элем. Сиз издеген ийгиликтин ачкычы Кыргыз Өзбек университетинде.